Assalamu алейкум, урматтуу онлайн көрүүчүлөр. Сиздер менен кийинки сабакка киришебиз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү өтүлүүчү сабак, бүгүнкү өтүлүүчү тамгалар тагыраак айтканда дээрлик бардык тамгаларды жазып бүткөнгө аракет кылдык жана ушул тамгалар менен куралынган сөздөрдү бул жерге өзүнчө жаздык. Ошол кызыл менен кашаан ичине алып койгон бул тамгалар эмнеге мындай өзгөчөлөнтүп койду деген суроо туула турган болсо, бул жоон тамгалар. Жоон тамгалар болгондугу үчүн айырмалап койдук. Ошол сот, то, зо, ха, гайн, анан дот. Ушул тамгалар араб тилинде билесиз, 7 жоон тамга бар, же болбосо каткалаң дейбизби. Кыскасы ошол тамгаларды өзүнчө бөлүп койдук. Окулганда дагы бир аз басым жасап өтөбүз. Анан да айта кетүүчү бир нерсе, биз сабагыбыз өтө узун болуп кетпес үчүн бир аз кыскартканга аракет кылдык. Ошол себептүү биз бардык сөздөрдү жазып олтурбадык. Мындан кийинки сабакта окшош тамгалар, мисалы 2Т, 3Х тамгасы, тамгалар 2ден 3төн 4кө чейин окшошуп келет. Ошолордун бири-бири менен айырмасы эмнеде экендигин кийинки сабагыбызда аябай бир колдон келишинче токтолуп басым жасап өтмөкчүбүз. А бүгүнкү сабагыбыз болсо бир аз үстүрөөктөн өтөбүз, өтө басым жасабастан. Андыктан биздин артыбыздан адаттагыдай эле кошо ээрчип, махраж деп коет, тамганын чыга турган айтылысын мындай үндү чыгарып, толук айтканга аракет кылабыз. Эмесе, бисмилла. Б тамгасы С менен кошулуп келип атат. Бәф. С тамгасы сакоо, үстүндө 3 чекити болгондугу үчүн тилдин учун бир аз эки тиштин ортосуна коюп туруп, ф, бәф, бәф, бәф. Бәс С. Биздей С эмес, бәс эмес. Бәф. Фәмәр. Фәмәр. Яс тәфқилу. Яс тәфқилу. Бир С жана 2 С. Экөө бир сөздө келип атат. Биринчиси жөнөкөй. Яс тәфқилу. Яс тәфқилу. Акфара. Акфара. Сараф. Сараф. Жоон тамга болгондугу үчүн бул сот тамгасы. Үстүнө А фатха белгиси келгенде С дебестен балким жоон кылып Са деп окуйбуз. Ого. А менен О'нун ортосунда окугандыгы үчүн муну Сараф эмес Са. Сараф. Сараф. Коф тамгасы дагы жоон тамга болгондугу үчүн К эмес балким эмне кылып окуйбуз? Ка. Касаб. 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 Яс табсиру. Яс табсиру. Сот тамгасы касралуу болгондугу үчүн И тамгасы келгенде Си эмес балким мындай. Сы. Яс табсиру. Яс табсиру. Фатиха сүрөсүндөгү бир аят бар эмеспи? Ихдинас сирота. Сы. Ошол жерде сот тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн сирото деп Си менен да окубайбыз. Жалаң ы дагы сирото деп да окубайбыз. Балким экөөнүн ортосунда сирото. Сы. Ошон үчүн ястабсиру. Ястабсиру. То тамгасы жоон тамга болгон үчүн муну дагы тал эмес балким тол. Факат. Факат. Матлаб. Матлаб. Маскат. Фаджру. Ж тамгасы алдында чекити болгон болсо бу Ж. Фаджру. Жабал. Жабал. Ятажаврабу. Ятажаврабу. Жауһар. Жумшак. Жауһар. Жауһар. Бул дагы Х тамгасы. Бул катуу. Адатта кыргыздар биз ушул тамганы колдонобуз десем мен жаңылбайт болушум керек. Х биз Х'ны айтканда мындай катуу айтабыз. Ошол Х тамгасы. Хайру. Хайру. Хашаб. Хашаб. А менен О'нун ортосунда жоон кылып. Хашаб. Хашаб. Юхриджу. Юхриджу. Хасад. Бул да Х тамгасы. Эми бул катуу хадан бунун айырмасы эмне десе, бунда тамакты кырып айтып атабыз, мисалы ха. Хашаб. Мында болсо ха. Хасад. Хасад.
Рахман, Рахим дегендегі ушул ха тамгасы колдонулат. Ха. Мухсин, Мухсин. Ихтамала, Ихтамала, Ихтамала. Койру, Койру. Койын тамгасын кыйналбастан эле г кылып. Койрил мактуби дегенде ко. Койру. Магриб сөз ортосунда койын тамгасы. Магриб, Магриб. Истагфара, Истагфара, Истагфара. Анан айын тамгасы. Адатта билесиздер, айын менен койын тамгасы сүрөт окшоштагы койын тамгасынын болгон үстүндө чекити бар. Бул г тамгасы, а бул айын. К жана а тамгасы. Окулганда бул а болуп эле окулат, тамактын түпкүрүнөн чыгарып айтканга аракет кылабыз. Ан, мисалга бул сөз бар. Ан, ичке, ан. Ушуну тамактын түпкүрүнөн. Ан, илму. Ини бул жактан. Илму, илму. Умру, умру. Бардызга белгилүү болгондой, пайгамбарыбыздын халифасы Hazreti Умарды, арабчасы Умар, Умар дегендей умру. Джафар сөз ортосунда. Джафар. Дум. Дәл тамгасы. Дәл тамгасы өзүнөн кийинки тамгага сөздүн башында, ортосунда келсе эч кандай уланбай жазылат. Буну эске алып койгула. Сөз башында көп тамга келет да, кийинки тамга уланып жазылып атат буга чейин. А именно дәл тамгасы, зәл тамгасы, ро, за тамгалары сыяктуу эле бул дәл тамгасы дагы өзүнөн кийинки тамгага кошулбайт. Дум. Дәрсу. Дәрсу. Мустаршид. Мустаршид. Дот тамгасы. Джон. До. Магдуби валаддоллин дегенде колдонулган дот тамгасы. Дәмес жон болгондугу үчүн дойфу. 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 Арду. Арду. Доба. Ту. Доба. Ту. Изин. Изин. Урматтуу көрөрман, сейрикпестен ар бир айтылган сөздү окуп, артыбыздан кайталап биз менен бирге айтыңыз. Ошондо сиздин махражыңыз, тамганы айтуу жөндөмүңүз дагы болсо күч алат. Ябзулу. Ябзулу. Зәл тамгасы. Эки тиштин ортосуна тилди коюп, за. Ябзулу. Мазхаб. 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 Назара. Зот тамгасы бул жон. Назара. 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 Истаъзама. Истаъзама. Же болсо азим. Азим деген сөз көбүзгө таанымал болуш керек. Хазар. 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 Зил. Зил эмес, балким жон там болгону үчүн касра менен. Зил. Зил. Залама. Залама. Эки тиштин ортосуна тилди коюп, залама. 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 Урматтуу көрөрман, кийинки сабактан башта айтып өткөндөй, окшош тамгалардын айтылууда эмнеси менен бири-бири менен айырмаланат. Ошол тууралуу силерге маалымат бермекчибиз. Андыктан кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум.